Казак-кыргызда байге бербеген даңкы таш жарган айтылуу кара кызга Бекзат Жакыпбеков 2 жылдан бери саяпкерчилик кылып келүүдө. Ал кара кыздын сырын билип, тилин түшүнөт. Гүлүк кармалган сарайда дагы бир береке аттуу гүлүк тапталат. Бекзат Жакыпбеков ат чабыштарда байгесиз кайтпаган күлүктөр жана саяпкерчилик тууралуу баяндап берди. Саяпкер болуш үчүн негизи атты сезе билсең өзүңө жакшы да, негизи. Атты сезип дайындасаң, аттын да жаны кыйналбайт, өзүңдүн да жаның кыйналбайт. Атың дагы мындай жакшы даярдыкка келет да ошондо. Атты сезип бир күн ал мындай адамдардай эмес да, спортчулардай бүгүн биям ооруп атат, тиям ооруп атат, башым ооруп калды, ичим ооруп атат деп айтпайт. Ошону көзүнөн карап билгенге аракет кылышың керек да. Башында жокей болуп жүрдүм, ошо ат чаап жүрүп, анан кийин ошо менен атты тыштай албай эле ушунун аркасынан эле ушинтип жүрүп эле дайындап, ат элди таанып, эл көрүп, жер көрүп жүрүп эле ошо менен саяпкерликке өтүп кеттик. Чабыштардан байгелүү кайткан кара кыз азыркы учурда эс алууда. Саяпкерлери жем-чөбүн таптап берип, дайыма көз салып, маалы менен жетелеп чыгып, кыска аралыктарга чаптырып турушат. Кара кызды эс алдырып, сезон уже бүттү, сезонду жаап, атты эс алдырып, көк чөп эметип кетелектечи, курап кетелекте көккө кичине от короп алалы, витаминди иштирип, кичине күн жылууда күнгө денесин кактаттырып. Эс алганда кандай, ат полный эс алдырдык, кайра атты эс алдырып, полный бир-эки айда эс алдырып, ат өзүн ташташ керек да, чабыштан кийин, чабышка чейин деле ат өзү переживать этет да. Ат өзүн өзү жебеш үчүн, анан жана көк чөпкө от коссоң, көк чөптү жулуп жегенден кийин ат өзүн таштайт экен да. Өзүн таштап, стресс эмелерин таштап, эс алып, полный өзүн таштайт да, депрессия болбойчу. Таштап туруп, анан кичине кайра баштасак, анан ат өзүнө келип эс алат да. Ушу боюнча эле эмете берсек, иштете берсек, уже стресс болуп өзүн өзү да жеп коюшу мүмкүн, ичинен жеп коюшу мүмкүн да. Бекзат кара кызды алгач көргөндө эле гүлүк ат болоруна көзү жеткен. Кара кыз менен Изат байке бияка алып келгенине 2 жылдай болуп калды уже. Былтыр алып келген. Былтыр жазында алып келип, ошодон бери турат. Кара кыз атты мындай, кандай десем, биринчи бир Изат байке жаңы Россиядан алып келгенде эле ошондо көргөм, ошондо мындай жакшы көргөм аттын, атты сыйлайбыз да. Атты бир көргөндө маңдай жарыгат, мындай болуп турса, көрүп ошондо жаккан ат өзү. Анан алып келейин деди былтыр Изат байке. Место барбы, место эметчи, аты ипподромго көчүп келишип, ипподромдо ысык, аяктан ызычуу болуп аткандан андай жерди мындай гүлүк аттар көп жактыра бербейт, андай ызычууну жана өздөрү переживать этип эметип турса, ызычуу болсо дагы эме боло беришет да. Мейли, сразу эле мейли алып келиңиз, биякта турсун деп бир место бошотуп бергенбиз Изат байкеге. Ошодон бери биякта турат. Кара кыздын мүнөзү кичине мындай ат эрке, таарынчаак келет да. Жактырбаган киши болсо, эме болсо, тааныш бирөө эмес болсо, тиштеп теп, кулагын жапырып, ушинтип качыра берет. Жана өзү постоянно карап аткан Элшат деген бала. Ал кирсе эчтеке кылбайт. Ал менен кантип уже эме болбойт да. Анан катуу бир уруп эметип койсо, тээп койсо, туура эмес болуп калсачы. Кулагын жапырып уже ары бурчка барып, башын ар жакка карап туруп алат да. Таарынган сыяктуу болуп. Анан кайра келип алма эме берип койсоң, анан кайра көңүл көтөрүлүп ойногон.
этип калат. Саяпкер күлүктү чабышка чейин жумуш берип дайындайт. Күлүктү чабышка жакшылап даярдап барыш керек дейт Бекзат. Ат чапканга барганда баарыбыз эле утабыз деп барабыз да. Бирок ошо утканга жараша кылып барыш керек да. Атты даярдап, бүгүн мисалы атым Кудай буйрса баары 100% даяр. Андан кийин уже Кудайдан буйруктан да ошо калып калбаса экен деп барыш керекпиз да. А так даяр эмес ат мисалычы, даяр эмес бир жери нито болуп турса анда кошпойбуз атты. Жумуш бергенде дагы бир алдына бир 50 метр атты чыгарып коюп, бияктан тигини катуураак келип алып өткөрүп, башма-баш алып барып туруп анан баш жагына барганда тигини чыгарып коебуз. Аттын ошондо баягы духу көтөрүлүп, өзүнүн тиги эме баягы жетиш керек деген эмеси болуп калат. Ошо жетип барып ашат да. Ашканга аракет кылат да. Болгон өзү болбой баратса да, болгон берип ашып бергенге аракет кылат да. Кара кыз бир гана бизге кызмат кылбастан намыс алып берип, кыргыз элине да кызмат кылууда дейт жаш саяпкер. Кара кыз мисалы баарыбызга үй алып берип атат, тамак ашык кылып берип атат, бул үй бүлөбүздү багып атат. Значит, бир ат баарыбызды багып атат да. Аттын багы жанып чуркап турат. Ат багын байлабаш керек деп коет го. Багы жанып турганда чаап бул бизге эле эмес, бул кыргыз элине кызмат кылып атат десем жаңылышпайм болуш керек. Казакстанга барып деле утуп келип атат, кыргыздын намысын коргоп келип атат да. Баягы өзү жаш кезинде кызмат кылып калсын деп атабыз да. Бекзат Жакыпбеков ошондой эле 4 асы береке аттуу күлүк тууралуу буларга токтолду. Бул берекени биз Россиядан алганбыз. Бондаренко деген конь заводдон. Ошол жактан алып, азыр 4 жашта. Өзүнүн негизи паспорттагы орусча аты голландец болчу. Анан бияка келгенден биз кыргызча кылып береке деп алганбыз. Берекелүү болсун. Өзү да мындай бозат болгондуктан мындай берекедей көрүндү да, ушул мындай жарашкандай болду ошого. Бул кичине эркек болгондон кийин бул мемелек мындай кандай десем, эркектер болот го мындай кичине баарына бирдей караган, токпейил адамдар жүрөт го, ошондой сыяктуу жүрөт да мындай. Оор мүнөздөр болот го. Бир мүнөздө го мындай. Оор басырыктуу ушинтип эле жүрөт. Ызы чуу болуп атса деле, чабышта кичине ызы чуу болуп атса эме болот. Чабышта ызы чуу болуп атса кичине эме дет мындай ала качып кичине эме болуп. Сарайда жүргөндө андай жок. Кээде эле мындай ойгонуп кетип эле ойноп кетпесе, так анчалык эмеси жок да. Бир мүнөз десемчи. Ошондой болот да. Бул кара кыздай болуп, кара кызды мисалы дайындагандай муну дайындабайбыз. Экөөнүн баш дайындыгы 2 башка болот да. Кара кызды мисалы бул резвиятта ала качып кетсе айдабайбыз да. Муну кичине айдап койбосоң бул өзү мындай жалкоорок болуп, кичине чуркабай коюш мүмкүн да. Келгенде эле токтоп кала берет, келгенде эле токтоп кала берет ушундай. Былтыр чабылган береке. Былтыр 23-февралда тоңдон башын утканбыз ал менен биринчи. Андан кийин Норузда 3-чү болгон. Анда Норузда алдагы ошо Норузда да кийин эс алдырып андагы. Анан күзгө чабабыз деп күзүндө Таласта Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын 100 жылдыгы болгон. Ошондо барып 2-нчи болгон аяктан. Аяктан келгенден кийин анан ипподромдо элдик ат жабыш деп WhatsApp группаларда чүй аргымак деген группалар. Ошол жактан элдер акча чогултуп, спонсорлор берип, ошол жактан чаап, ошол жактан машина утканбыз, ошол жактан биринчи болуп. Андан кийин Казакстанга чыкканбыз. Казакстандан барып анан бир машина утуп келип, анан эс алдырганбыз. Ошто болгон быйыл эгемендүүлүк күнүндө. Ошондо түскө чабылып 31 километрге, ошол жактан 31ден чуркап уткан.
Анан былтыр Казакстандан 27 километрге чуркаган. Анда да өр курук болчу да, тоонун жээгинде курук. Ошол жактан да чуркаган 27. Анан өткөндө Ормонкана табыстын 230 жылдыгында ошол жактан 30 километрге жүгүрдү. Жаш саяпкер Бекзат ат жабышта өз башынан өткөн кызыктуу окуялар тууралуу мындай дейт. Чоңкурчакта Байтек атабыздын 200 жылдыгы болуп, ошол жактан ат чапкам. Алчынбай байке деген чоң саяпкер бар Таластан. Ошол байке ат чаап бер кой дегенден чапкам. Ал жерге болсо 60 килограммдын өйдө ээр өтүгү менен 16 жаштан өйдө болуш керек деген эреже келди. Ошондой сыяктуу кылып, анан ошон үчүн жол татаал болгонго байланыштуу тоо ташта болуп, түскөй ал аерге анча жерге машина бара албай калган жери бар. Ошол жерлерден ошон үчүн кулап калбасын, эме болбосун деген максатта чоң балаларды эметишкен. Негизи Алчынбай байке Таластан Нарынга барыптыр ат чабышка. Нарындын куругу жакпай калып, анан кайра бияка Бишкекке алып келди. Ошондо 2 күн жол жүрүп калдым. Анан ошол түндө келди. Эртең менен туруп эле анан ат чабылды да. Ошондо чабышта кичине кыйналып калганбы. 1 километрдей жер калганда чото атым эмеси келаткан ат чото башкача боло баштады, уже сездим сразу. Анан эптеп атты айдабай алып келе бердим. Алып келип анан 300 метр алганда ошо финиш көрүнгөндө айдасам эле ошондо сразу мындай кичине бир 100 метр, 50 метрдей кошуп барып эле уже кайра жок боло баштады да ат сразу. Ошондо сразу билдим, ат чото жакшы болбой калды, бир жери бирдек болду деп. Ошондо мындай уже 10 метр резко эле азая түштү да. Ошондо ат уже кулайт экен деп ой батыраак жүгүрөт го. Уже ойлондум сразу эле, анан кармана баштадым, ээрди кармап уже кулаганга даярдана баштадым да, чуркап баратканда эле. Кулаганда эле анан жана жүгөн көтөрүп алып, башынан чечип эле жүгөнү көтөрүп алып жүгүрдүм финишке. Жүгүрүп барып анан 4-кирип кеттим. Бекзат Жакыпбеков кыргыздын саяпкерчилик өнөрүнө аралашып калганы менен сыймыктанат. Жылкы менен жүрүп, ошо саяпкерчилик өнөрү менен аркалап калганыма абдан сыймыктанам. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Жылкы менен көп жерди, көп элди тааныдым. Намысты алып берип атты, элге таанытты. Жылкы. Жылкы менен ушу хадистедер айтылат экен, жылкы менен жүргөн убакытың суралбайт деп. Жылкыга жем чөп бергениң, алдын тазалаганың, алардын баары соопчулук катары кетет деп. Ал дагы ошо плюс болуп, абдан жан дүйнөбүз менен кылабыз, ошо ар бир кылып аткан нерсебизди. Ошо жылкыны бакканыбыз, ошо жылкы менен жүрүп калганыбызга абдан сыймыктанабыз да.